Assalamu алейкум, урматтуу кесиптештер, урматтуу бизди YouTube'дан көрүүчүлөр, урматтуу окурмандарыбыз. Ар күнү 6-күнү ошол адатка айлангандай IT жолугушууну баштап отурабыз. Бүгүнкү IT жолугушуу абдан кызыктуу, өтө бир мени мындай толкунданткан сонун бир иш чара тууралуу, сонун бир нерсе тууралуу сөз кылып беребиз бүгүн. Бүгүн бизде Тил бил деген команда бар. Биздин бул жерде баса белгилеп айта кетишибиз керек болгон менин кыялымдагы тиркеме болчу бул. айтини окугандагы негизги максаттарымдын бири ушундай тиркемени ошол балдарыбызга кыргыз тилин окута турган, үйрөтө турган жакшы бир тиркемени жасап чыгам деген максатым бар эле. Анан ал сенин кыялың болгондон кийин, ал сенин максатың болгондон кийин аны жасап чыгуу мындай, ал сеники болбосо деле бирөө жарым жасап атса ошого аябай толкунданат экенсиң, сүйүнөт экенсиң. Анан ошол чырактын кыздары Бишкекте бир жерде ошол Тил билди презентация кылып атканда барып катышып калдым эле. Анан аябай сүйүнүп кетип, ушул приложенияны биз чыгарып берели деген милдетти мойнума алгам. Анан ал милдетти мойнума алып коюп эле басып жүргөм. Бир күнү биздин командабыздан Сыймык мырза, Сыймык агай өзү суранып калды: агай, мага бериңиз ушунун жоопкерчилигин, мен жасап чыгарып берейин деп. Анан Сыймык мырза өзүнүн командасы менен, Гүлжигит агай менен, Нуриза эжей менен ишти баштап калышты. Анан анын аркасынан эле иш татаалдап калган кезде ошо чыгаарга жакын Мустафа агай жардамга барды. Ошентип төртөөнүн аябай чоң эмгеги күчү менен, Кудай буйрса, Тил билдин приложениясы жасалды. Приложениясы. Ага чейин ал проектти даярдап, долбоор кылып жазып, аны ишке ашырып аткан ошол Тил билдин кыздары бүгүн келип отурат. Тил бил кантип пайда болгон, ал кантип ишке ашкан, эмнелерди кылып атышат, ошолордун баардыгын бүгүн Үмүт эжей баш болгон өзүнүн командасы сүйлөп айтып беришсин. Ошо мен биз кантип жасап калганыбыз тууралуу кичине токтолуп өтөйүн дедим. Эң негизгиси ал менин баягы кыялымдагы тиркеме. Ошон үчүн бул тиркеменин дагы да жашашына, дагы да уланышына өз салымымды буюрса кошо берем. Биздин командабыз менен аны чыгарган биздин командабыздагы жигиттер дагы, кыздар дагы, жоону сайсам мен сайдын аты калды Манаска деп чубак айткандай, бул ошол баягы баатырлардын кылган иши аты мага эле калып атат. Ошондой иш чаралар болгон жерде, Тил бил макталган жерде мактоонун баары, куттуктоонун баары мага келет. Булар болсо кабары деле жок. Жасап коюшуп мындай жатышат да. Бирок чындап аябай сонун жакшы ишти кылып койдуңуздар. Кудай буйрса, элибиздин, тилибиздин дагы келечеги үчүн өтө чоң пайдалуу болгон, келечек муундарыбызга ушул ата бабабыздан бери келаткан жакшынакай бай эне тилибизди ошондой бир бизге кандай мурас болуп келген болсо, кайра келечек муунга ошондой мурас кылып өткөрүп берүүдө бир көпүрө боло турган эң мыкты бир тиркемени, долбоорду ишке ашырып атабыз деп үмүт кылам. Анда Үмүт эжей, сөз сиздерде. Кутман кеч. Рахмат агай. Бизге ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңыздар үчүн абдан ыраазыбыз. Биз көпчүлүк билгендей эле 1 жыл мурун чөйрөгө чыракка келип окуп калдык. Чырактан бир IT жолуна багыт алып калдык да. Ошентип 3 ай окуп эле тим болбостон Азамат Токтокунов агайыбыз баштаган Демилге марафонуна катышып, анан ошол жерден баарыбыз ойлонуп, кандай көйгөйлөр бар, эмнелерди чечсек болот деп жазып жатканда, кыргыз тил боюнча бир курс болуш керек. Чет мамлекеттеги биздин жарандарыбыздын аябай чоң көйгөйү бар кыргыз тил үйрөнүү боюнча дегенде эле биз анда ушундай курс кылалык, окуталык деп бел байлап калдык. Анан ушул кандай ат коебуз деп күнү түнү ойлонушуп, кыздар баары брейншторминг кылып атышып, ушу Тил бил деп коюлган эле. Анан кийин проект менеджер керек деп калышты. Ошондо мен эч ойлонбой эле
абдан кызыгуу менен жана абдан сүйүнүү менен ушул долбоорду жетектеп калдым. Бул долбоорго абдан кыргыз тилин жакшы көргөн, кыргыз тилинин өнүгүүсүнө салым кошконду каалаган өтө энтузиаст, бир көп нерсени кыла билген кыздар келип калды да. Ошондуктан бул биздин өзүбүздүн командабыздагы ушул көптөн бери буйруса 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери иш алып барып жатат. Биздин командадан айта кетсем, бул Кыргызстандын 7 дубанында жашаган жакшынакай чыгармачыл айымдар. Нургүл Матисаева, Элнура Жолдубаева, Роза Айтбаева, Мээрим Даткаева эжеке, Чолпон Айдаткаева эжеке жана Айтурган деген кыздарыбыз бар. Биз бул долбоорго келип калганыбыздын себеби Германияда жашаган Айнагүл деген эжеке бар экен. Ошол эжеке ошол тилден сабак берип баштаптыр. Өзүнүн эле кичинекей кызына арнап кыргыз тили өтүп атып, бир аз өзүнүн бир туугандарынын балдарын кошуп, анан ошонун түпкү тамыры ошол эжекеде да. Ошол эжекенин артынан ушул долбоорго пайда болушуна да себепкер айымдардын бири. Анан биз азыр чет мамлекетте жашаган кыргыз жарандарына Zoom аркылуу жумасына 3 жолу сабак өтөбүз. Жайы бою, күзүндө, кышында бир аз майрамдарда тыныгып алып иштеп жаттык. Анан кийин биз бул мындай эле супсак курулай сабак өтө берсең азыркы балдарга кызыксыз экен да. Азыркы балдар заманбап, заман талабына ылайык YouTube'дан башка тилде көрсөтүлүп жаткан нерселерге тартылат экен да. Анан биз кыргыз тилин кантип абройлуу бир жакшы бир таанымал тилдерге кошконго кандай салымыбызды кошо алабыз дегенде биз ошол айтинин жардамы менен гана чечим кыла алат экенбиз. Ошентип биз абдан аракет кылып бир тиркеме жасап алсак сонун болмок деп эле кыялданып жүргөнбүз. Андан кийин биздин Нургүл кызыбыз чыракта менторлук кылган Салиманын курсунда UI UX'ти дагы улантып окуп калды. Ошондо ушул тил билдин, мен дизайнын жасап көрөйүн кыздар деп ушуга бел байлап дизайн жасап баштаганда аябай мындай ошондо бир тиркеме жасалыш үчүн бир чоң кадамдар ташталды да. Анан Нургүл жасап чыкты, кыздар да толукташты. Ошентип анан былтыр демилге 3 айлык демилгени бүтүрүп, сентябрь айында биздин Кыргызстанда Бишкектеги инновациялык борборго келип жактап жатканда Турат агай конокко келип, анан ушул эгер тиркемеңерди аябай жакшы идея экен, биз ишке ашырып берелик, мен ушунун жоопкерчилигин алам деп калып, эбеттен себеп болуп ушундай бир кыргыз тилин өнүктүрүүгө абдан бел байлаган ушундай жакшы байкелерибиздин артынан буюрса бүгүн биз да сүйүнүп ушу тил билдин тиркемеси даяр болуп турган чагыбыз. Бул ушул биздин ушул тиркеме аркылуу биз дагы азыр IT коомуна мындай бир IT айымдары катары кирип келатабыз да буюрса. Анан дагы сүйлөй берейин дагы, ооба, сонун. Тил билдин аркасынан бир көп жакшы ийгиликтерге жетише алдык. Алардын эң эле баштапкысы бул 2022 жылы октябрдын аягында ушул Кыргыз инновациялык борборунда Кыргызстандагы жаңы стартаптардын фестивали болуп өттү. Ошол фестивалга биз 16 команда катышышты. 16 командагынын арасынан 2 этаптан өтүп, питчингден кийин 1-орунду алганга жетиштик. Жалаң IT айымдары ушундай бир көйгөйдү чечкенге бел байлап жатышат деп биз мындай жакшы мактоолорго алынып, бир мамлекеттик деңгээлде бир жакшы саамалык болгон. Ошондо байгелүү орун алып, 1-орунга жетишип бир сүйүндүк элек. Андан кийин болсо Generation акселерациясына катыштык. Буну Баткен областынын атынан Нургүл Матисаева кызыбыз катышып, 3 күндүк окуусуна Ошко чейин барып окуп, жакшы бир билимдерди алды бизнес жүргүзүү боюнча. Бирок тилекке каршы биздин проектибиз, биздин бул тил бил долбоору көбүрөөк социалдык болгондугуна байланыштуу
финансылык жагына өтө албай калдык да. Ал жакта биринчи сатыктары бар, мындай акча таба турган долбоорлорго көбүрөөк басым жасалат экен. Бирок биздики азыр ошо социалдык долбоор баардыгын сабактарды бекер өтөбүз, баардык нерселерди мындай бекер жасайбыз да. Бир гана ушу биздин жаш балдарыбыз ушул тилди үйрөнүп калса экен деген максатта азырынча ушундай иштер жүрүп жатат. Андан кийинки дагы жакшы бир жаңылыктарыбыз бул жакын арада эле 27 апрелде айтидеги кыздардын күнү экен. Ушул күнү бизди Тимур агай биздин Бишкектеги БШК борбордук шайлоо комиссиясына чакырып калды. Ошол жерде бир жакшы саамалык өткөнү жатат. Сиздер ушул жерге келип өзүңүздөрдү тиркеме менен тааныштырып кетиңиздер деп абдан чоң мүмкүнчүлүк болду. Ошол жерде эң башкы 3 спикер бар экен. Ошол эң башкы 3 спикерге кирдик да, ошолордун катарына. Бул жерде UNDP'ден Жейни Жеңиш кызы сөз сүйлөдү. Андан кийин биздин техникалык университетибиздин мугалими, андан кийин эле Тимур агай, анан биз чыктык да. Чырактан деп ушундай чоң Жылдыз академиясы жана чөйрөчүлөр баштаган чоң бир 9000ден ашык айымдарды камтыган курстун ичинен чыккан ушундай жакшы бир долбоор болду деп биз ушул чырактын жыйынтыгын көрсөтө ала турчу таризде дагы мындай бир жакшы иш болду да. Анан биз абдан сүйүнүп жатабыз. Ошентип биз ушуну жарым жолдо таштап койбой, кандай кыйынчылыктар болсо дагы мындай ар кандай ситуациялар болот да, баарыбыз бала чакалуу үй бүлөбүз, баарына карабай аз болсо дагы эми абдан чоң иш кылдык дебейм, эми аз болсо дагы, бирок ошо бир абдан жалындап күйүп кетип өчүп калбай, акырындан тутанып баратканыбызга сүйүнөм да. Мындай мен бир аябай бир сөз чыгат, бир ширеңкедей болуп жалт күйүп өчүп калбаш керек дегенчи. Ошон үчүн биз акырындан түтөп тутанып бир төөлүктүү бир от болуп күйүп балдар үчүн бир жакшы иш кылып калсак деген ой. Андан кийин эле мынакей жакын арада эле 29 апрелде жаратман той өттү, Create 4 деген. Ушул жаратман тойдо дагы биз ушул тиркемебиздин арты менен Тилбил деп кыргыз адабиятындагы жаңылануу деген платформада биз сессияга катыштык. Кыргыз балдар адабиятына арналган биринчи алгачкы Кыргызстандагы тиркеме деп чыктык да. Бул абдан бир чоң маанилүү бир иш. Көпчүлүк мындай карасак, биздин балдар адабиятына эң биринчи IT жаатында бир жакшы бир жаңылык болуп жатыптыр да. Бул дагы өтө кубандырат кишини. Анан ушундай бир деңгээлде, бул деле жаратман той, бул республикалык деңгээлде ушуга катышып калганыбызга да биз абдан мындай курсант болуп сүйүнүп жатабыз. Анткени былтыр биз жаңыдан ITге киришип, билимканадагы эң биринчи жаратмандардын тоюнда, биринчи фестивалында коноп катары келип, биз өзүбүздү мындай кандай бул адамдар деп суктанып, бир өзүбүздү башкача сезип толкундап жүргөнбүз да. Быйыл болсо ошол адамдардын катарына кошулуп, бир аз да болсо эми биз чоң океандагы мындай кичинекей балыктардай болуп сессияга катышып мындай элдерге таанылууга аракет кылдык. Ошол жактан бир жакшы бир сөзүңүз каралжы. Быйылкы жаратман тойдо мындай чоң океандагы кичинекей балыктар эмес, чоң океандагы чоң эле балыктардай аябай сенсациялуу болду. Эми кичине скромчтетип атат үмүтчү, бирок Гретфодо чындап аутсада аябай мындай аншлаг менен өттү. Мен как раз биздики параллельно болуп калды. Мен экинчи этажда сүйлөп, үмүт эжелер үчүнчү этажда презентация кылганда сразу жеткирип айтып келип атышты да, мага тиякта укмуш болуп атат, адам батпай атат, тим эле жарып атат депчи. Рахмат дагы бир жолу. Уланта бериңиз. Рахмат сизге дагы. Анан адабиятчылар менен жолугуп бир сонун мүмкүнчүлүк болду да. Эми бул чыгармачылык жаатта бир башкача атмосфера болот эмеспи?
китеп жазуучулары жана ошол жерден эле акын жазуучулардын номерлерин беришип, биз да сиздер менен байланышсак болобу, ырларыбызды коесуздарбы деп. Анан албетте эгер азырынча баардыгы бекер, эгер сиздердин каршылыгыңыздар жок болсо сөзсүз коебуз деп сүйлөшүп, жана басма үйлөрү менен да сүйлөшкөнгө жетишип, бир мындай тааныштарыбыз колубуз узарып дегендей жакшы бир мындай дем менен келдик. Буюрса ошол дем менен ушул тиркемебизди сиз айткандай ошо сиздин да сөздөрүңүз абдан бизге таасир берди. Багыш керек деп туулганына эмес, тураарына сүйүнүп, багып, буюрса жетилтип, бир мындай жашоодо жакшы өзүн алып кете турган бир тиркеме кылганга аракетибизди жасайбыз буюрса. Рахмат. Чоң рахмат. Немең көрсөтө турган нерсеңиздер жокпу? Тил бил боюнча. Ооба, көрсөтсөк болот. Анан ошол эле биз мынакей Мустафа, Сыймык жана Гүлжигит ушул балдарга, Нуризага баарыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан ийкемдүү жана абдан бир жакшы сонун балдарга, сонун бир разработчиктерге туш келиптирбиз. Сиздердин ушу колуңуздар дайыма мындай жакшы иштер гана келип, дайыма аман эсен болуп, ийгиликтер гана коштоп жүрсүн. Силерге да ушундай жаратман болуп жүрө беришиңиздерди каалайм. Анан биздин эме бар, презентациябыз бар. Көрсөтсөк болот, көрсөтүп коелу, Ооба, жакшы болот. Себеби азыр баары эле ошону күтүп атат да, тил бил эмне болуп кетти ошондо деп. Мобильный приложениясы жасалып бүттү. Кудай буюрса, App Store'го да, Play Market'ке да чыгабыз. Азыр кичине тест кылып атабыз. Анан Кудай буюрса, Мустафа агай акыркы ошол тесттердеги каталар канча убакытта бүтүп калчудай болуп атат? Буюрса бир жумага жетпей бүтөт го агай. Кудай буюрса, бир жумага жетпей бүтсө, анда App Store'го, Play Market'ке деплой кылсак, чыгарсак, бир 3-4 күн аралыгында, 3-4 күндөн бир жумага чейинки аралыктарда чыгып калат экен да. Анда Кудай буюрса, бир 2 жуманы тегерегенде чыгат экен деп турсак болот. Бир аз 2-3 мүнөттө айтайын, көрсөтүп берейин. Аз презентациям ачыла калсын. Командаңыздан башка сүйлөчүлөр бар да, кыздар, сиздер дагы өзүңүздөр айтып берсеңиздер болот. Элнура, Роза. Роза бар экен, агай Роза Айтбаева да сабактарды өзү балдарды мотурайтып тегелеп отургузуп алып, китептерин окуп берип, сабактарды өтүп берип, аябай салымы чоң ушу Роза Айтбаеванын дагы. Роза, микрофон сенде. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Роза, кош келдиңиз. Роза, угуп жатабыз. Assalamu алейкум. Ушу Роза айта кетчү нерсе, Розанын 5 баласы бар. Өзү Бишкекте эмес, региондо жашайт. Кайсы жерде жашайсың азыр, Роза өзүң тактай кетсең. Анан Розанын айтып кеткен эле 5 баласы бар. Анан оокаты дагы айыл жерде билебиз, таң атпай туруп уйсайт. Тыпылдап барып уюн саап келет, кечинде уйду кесүүдөн тосуп келет, кайра сайт ошентип тиркемени уйсап атып жазады да, балдарына тамак жасап атып, ушундай сонун тыпылдап берекелүү иш кылды. Машаллах, Аллах берекесин берсин. Элибиздин бактына сонун тиркеме болду буюрса. Балдар келечегибиз да. Роза, сөз сизде. Рахмат. Ошо кандай ор болду? Кандай ор болду жана айтидеги аялдын орду тапса болот бекен? Шылтоолор кандай экен? Балдарым бар, уюм бар деп отуруп алсаң деле болмок да.
Ошол жөнүндө бөлүшүп кетпейсизби? Рахмат Багир. Негизи айтиге келгенде кичине убакытты туура пайдаланып, дисциплинаны жакшы сактап, анан ушу жетип аткан адамдар менен чогуу кетсең болот экен да. Анан эми баягы шылтоолор көп болот да. Жашоодо ар кандай учурлар болот, ар кандай ситуациялар болот. Ошолорго карап эле калып калсам деле болмок да. Бирок мени негедир ушу тил бил тартып турду да. Тилибиздин келечеги, ушул тилибиздин өнүгүүсү мени чын эле тартып турду. Анткени биздин тилибиз менен биздин мамлекеттин келечеги өтө тыгыз байланышта деп мен ушинтип түшүнөм да. Анткени азыркы биздин орто муун 30-40 жаштагы муун биз кыргызча сүйлөп чоңойдук, кыргызча өстүк, бүт баарыбыз эми маданиятыбызды деле бүт сактап эле мына ушул малга чейин эме болдук да. Бирок биздин балдар азыр башкача да. Алар башка нук менен кетип атат да. Азыр өнүккөн технология доору биздей болуп чоңой албайт да. Аларга тилибизди дагы көбүрөөк калыптандырып, бүт жашоосун кандай биз кыргызча жашаган болсок, ошол кыргызча жашоону сиңирүү бул неме мындай жөн эле өзүнөн өзү эле кетпей турган жумуш болуп калды да. Анткени мунун үстүнөн иштей турган убакыт келип калды да. Ошон үчүн балким биз кичине болсо дагы ушу салымыбызды кошсок деген ушундай сезимдер менен ушул жакка келип калдым. Ушул күнгө дагы. Анан жетишпей калып атты. Биздин кыздар аябай түшүнүктүү, бири-бирибизди туура түшүнүп, бир туугандай болуп калдык азыр. Баарыбыз ар башка жакта болсок дагы бир туугандай жетебиз. Негедир ушундай болуп калдык да. Чырактан тапкан тууганым, досум дегендей бирибизге ошондой мамиле эдебиз да. Ошо, рахмат. Роза, ошо демек айтиде бир тууган болуш оңой бекен дегендей софт скиллдериңер мыкты турбайбы? Анча бири-бириңердин сөзүңөр, бири-бириңердин тилиңерди табышып кетсеңер, мыкты продукт чыгарсаңар, софт скиллдер жакшы өрчүгөн экен да. Жанагы жалпак тил менен айтканда бири-бирин уга билбей өзүнөн өзү башчылар көп болсо бир командада ийгилик болуш кыйын да. Биз бири-бирибизди уга алдык, чоңдорун уктук, кичинесин уктук. Кимде кайсындай жакшы идея болсо кандай, ошол идеяны колдоп мындай бири-бирибизди уга билдик да. Ошол себептен командадагы иштөөдө дагы бири-бирин сыйлоо, урмат кылуу дагы чоң ролду ойнойт экен. Рахмат, Роза. Кудай таалам ошол 5 балаңыздын өмүрүн узун кылып, сиздей болуп ошол мындай элибиз, жерибиз үчүн эң пайдалуу иштерди жасаган, Кудай буюрса Кыргызстаныбызды дүйнөгө тааныткан эң мыкты уул кыздарды тарбиялап чыгыңыз деген үмүтүбүз бар. Балдарыңыз ошондой балдардан болсун. Анан үмүттү кичине күтүп калдык, бирок ошого карабай мен чыдабай кеттим. Мына телефондон кирип демонстрация кылып көрсөтөйүн. Тил бил деген ушул приложение мына бул жерде турган. Логотиби да ушундай. Кудай буюрса немеден чыкканда Play Market'ten, App Store'дан ушундай кылып көчүрүп аласыздар. Анан тил билге киргенде, негизи башында кирип атканда балаңыздын атын сурайт, анан аны жазып алгандан кийин бул жерде ошо сакталып. Азыр мен кызым атын жазып койдум эле, салам Айлинка деп. Анан Айлинка деп туруп калды да бул жерде. Эми мындай маселе бар. Азыр ушуну дагы оңдоп атабыз. Мен балдарга айттым, Мустафаларга. Ошол эгер кыз баланын аты болсо, катталып аткан, кирип аткан адамдын жынысын дагы тактап, уул бала болсо ушул мына калпакчан баланын сүрөтү турса, кыз бала болсо берки
Бизде могул жерде акыл ай, акыл айдын Аруке. аруке. Актан аруке, Жок, Бекмир мырза менен Аруке. Бек мырза, мен актан деп эле жүрөм. Бек мырза менен Арукенин сүрөтү, ошо уул балага Бек мырза, кыз балага Арукенин сүрөтү чыкса деп атабыз. Анан урматтуу кесиптештер, бул жерде дагы бир аябай мындай эске ала турган негизги маселе бар. Сүрөттөрдүн баардыгы бул бизге тиешелүү. Биздин кыздар өздөрү, ошо дизайнерлер өздөрү чийип, өздөрү тартып чыккан сүрөттөр булар. Ошонусу дагы аябай чоң мындай артыкчылык. Муну менен да аябай сыймыктанабыз. Анан негизги үйдө, хоум пейджде мына жомоктор, жаңылмаштар, ырлар, манас, макалдар, табышмактар деп сонун 6 нерсе турат. Анан мына манаска кирсе, манастан азырынча мындай кичине үзүндүлөр, кийин Кудай буюрса дагы уланат. Макалдар, жаңылмаштар, ырлар да ошондой. Жомоктор дегенде могул жердеги категориянын жанында жомоктор жакка өтүп калып атат. Бул жерде дагы бир канча жомоктор бар. Жомоктордун аябай жакшы артыкчылыктуу жери ичине киргенде мунун баягы жомоктун аудиосу да бар, анан тексти дагы бар да. Азыркы эми замандын талабында ушундай болуп атпайбы, баягы аудио китептерге дагы аябай муктаждык болуп атпайбы, көбүнчө бирөө окуп бергенде эле эмес, ошонун ичинен дагы балдарыбыз өздөрү угуп алса деген дагы нерсе туруп атат. Анан категорияларда мына тамгалардан тартып сандар, үй жаныбарлар, Кудай буюрса мен баягы багыш керек дегендеги оюм, максатым ушул эле жердегилер менен калтырып койбой, муну дальше дагы улантышыбыз керек да. Кудай буюрса мындай дагы контентти толтуруп, дагы да кызыктуу кылып, эртең баягы мындай улантып окуй турган болуп, дагы мындай кызыгып, дагы эмне чыгат экен деп, келечек муундарыбыз ушуну мындай күтүп кала тургандай бир күнгө жеткирсек деген ой тилегим, үмүтүм бар да. Анан тамгаларга кирсеңиздер, тамгалардын баардыгы да ошо оригинал, өзүбүздүн мына кыздар чийип баардыгын жазган. Анан тамгага киргенде мунун да аудиосу бар, тамгасы бар, айтып муну кандай аталат экен ошону үйрөнө алышат да. Анан ошол эле сыяктуу баардыгы ошондой. Мындай баардыгында бар, булардын баардыгы ошол жазылган, жер жемиштери бар, булардын баардыгы ошол кандай жазылат, кандай аталат, ошолордун баардыгы аудиосу менен, тексти менен сонун болуп. Эми ушунча эмгекти, мээнетти даярдап чыгыш бул чынында аябай мындай кыйын, оор жумуш. Бирок ошол оордукту көтөрүп, ушул 7 кыз Үмүт эжей баш болуп аябай сонун деңгээлге алып келишти. Анан ушуну мындай жан берип приложение кылып чыгарып аткан анан ошол биздин балдарга дагы терең ыраазычылык. Аябай сүйүндүм мен, ушул тил бил чыкканына аябай сүйүндүм. Эми ушунун чыкканына сүйүнгөндөй эле муну да Кудай буюрса ошо багып, мындан ары өстүрүп, мындай жашатып дагы Кудай буюрса мындай сүйүнүчүбүз баягы өзүңүздөр айткандай ширеңкеге окшоп бир күйүп, анан жалп этип өчүп калбай, баягы мындай үмүттүн шамына окшоп дайыма бүлбүлдөп жанып турса дейм да, мындай өчпөй дайыма болуп, дайыма уланып, аябай сразу идеальный бир нерсе болбойт, азыр катачылыктары көп, бирок ошол каталарга сынбай, тескерисинче дагы мындай алдыга жылып, өсүп кете беришибиз керек деп үмүт кылам, Кудай буюрса. Ошол. Анан дагы эмне дейин деп атам? Ошо жаратмандардын дагы бир Элнура Жолдубаева команда мүчөсү келиптир. Элнурага да сөз берсек, бул дагы абдан сонун кыз. Бул дагы тил дегенде мындай бир командалык иште, аманатта бир аябай бекем кыз. Элнура. Саламатсыздарбы?
Мен аябай бул тиркеме чыгат дегенде эле уже мен ушундай болоорун эметкем да. Анан бул Нургүл Матисаева аябай баарынан мен таң калганым бул азыр айтып кетейин. Бул Нургүл Матисаева эжебиз мисалы үн коштосун бул уулуна жаздырды да, уулуна айттырды. Эми элестетип көрөлү, мен мисалы балама айтсам антип кайталай албайт да, таң калып сурай берем да. Ошону үн коштолорду кантип чыдап балаңызга жаздырдыңыз депчи. Даже улам эле бир жазгандан кийин токтоп жарабайт, кайра жазып да өзүң чыдабай кетесиң го. Анан баланын иши кылып өзү да кызыкты дейт, анан өзү да айтып берет болуш керек азыр. Анан мен бул эмеге бул Азамат агайга дагы чоң ыраазычылык билдирмекмин. Себеби биз чыракты бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Себеби биз 3 ай деген эми биз айти деген чоң болгондуктан 3 ай бизге мындай жетишсиздей көрүндү да. Анан демилге болот десе эле, ушундай проект болот экен, ушу билгениңерди үйрөнөт экенсиңер десе, биз баарыбыз ошол жака ооп кеткенбиз да, демилгегечи. Анан эмне кылабыз дедик, анан баягы кыргыз тилге кызыккандар, кыргыз тилин кайдыгер карабагандар, анан бир группага бир 70-80дей адам чогулганбыз. Анан баарыбыз ошол жактан туруп тил билдин атын тандап баштадык. Мындай болот, тигиндей болот деп тандап баарын бүттүк. Анан ошентип иштеп келатып эле баягы иштегендер көрүнүп калат экен өзү элечи. Мындай өзү эле тандалып отуруп эле анан жетөөбүз калып калдык акырындачы. Анан ай тургандагы мындай өзү эме кылып сүрөт тартып бере калып, то есть баары мындай болду да. Баарыбыздын өзүбүздөн кылган өнөрлөрүбүз мисалы ошол жакта мына колдонгонго аракет кылдык да. Мисалы бирөөбүз болсо бир жакты билсек, бирөөбүз бир жакты билип, мындай баарын бирге келтиргенде анан мындай ынтымактуу иш да болду да. Анан кийин эле ошентип отуруп эле демилгени бүтүп эле анан демилгеде ушу ишти жактап аткандар эле Туратай келип силердин тиркемеңерди жасап беребиз десе, андан бешер сүйүндүк. Себеби биз ага чейин тиркеме жасаталы деп финансы жагын дагы издеп проект жазабыз, мынтебиз деп көрүнгөн жерге чапкылап жүргөнбүз да өзүбүз дагычы. Анан кичине ака жүрөгүбүз тынчып калды да. Анан буюрса эми агай айткандай эле муну дагы баарыбыз багалык. Себеби балдар үчүн ушу кыргыз тилин сактап калбасак, анда бизде билебиз кыргыз тили аябай коркунучтуу абалда турат. Себеби баардык балдар азыр баары эле орусча сүйлөйт же башка тилде чыгат. Андан кийин мисалы эне өзү кыргыз тилинде сүйлөбөсө, анда бала кыргыз тилин үйрөнүш кичине оорураак болуп калат да. Ошондуктан апаларга дагы келечекте боло турчу апаларга дагы айтмакмын, кыргыз тилинде балаңарга биринчи кыргыз тилинде үйрөтсөңөр, анан башка тилде анан жакшы сүйлөп кетет. Себеби мен баягы Германияда окуп жүргөндө, баягы Германияда окуган, иштеп жүргөн ага эжелер менен бир отуруп калганда балдары келчи, анан айтчу да, ушу балама кыргыз тилин үйрөтүп албаптырмын биринчи депчи. Себеби азыр билишпейт деп. Ушундай көйгөйлөр бар да. Ошондуктан кыргыз тилин үйрөтөлү жакшылап баарыбыз. Себеби деген биз тилиң менен улутмун дейт го. Тилиң болбосо улуту жок. Азыр эмне деген мамлекеттерде улуту жок. Анан бул эми мындай өзүбүздүн ички патриоттук сезимибизди ойготуп, бул тилди өзүбүз, то есть тилди сактайбыз деп эле аз көп эле айтып атышат, бирок кантип сактайбыз? Ошону эме кылыш керек да. Мисалы ушундай балдар эң биринчи бул баладан башташ керек, кичинекей балдардан. Анан баарын сактайбыз деп эле закон чыгара бергенде деле болбойт да. Ушул эмелерге көңүл буруп эметсе, анан буюрса сакталат да. Просто энелер дагы аракет кылыш керек, чыгып жапырт аракет кылсак анан болот деген. Ошо рахмат Туратай, сизге да чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Элнур анда 2 баатыр бар, оң калат, сол канаттары абдан тентек отурган 2 кара жигит бар. Колдорун байлайт абдан, эртеден кечке чейин балдары колунан түшпөйт, ошого карабай ушундай мыкты нерсени жаратмандык кылды да. Чоң рахмат Элнурка. Айтайын дегеним бул IT команда өзү бир куштун 2 канатындай болот турбайбы? Дизайн жагы мындай теоретически мындай каркас жагы скелеттин түзүп берсе, анан артындагы сайтын кодун жазып берген команда бул такыр 2 башкача түрдөгү 2 башкача типаждагы командалар, бирок экөө биригип сонун нерселер жаратса болот экен да. Чоң рахмат Элнурка. Агай бүгүн дагы бир топ мүчөсү, даңазалуу деп айтып коеюн.
Нургүл Матисаева да келиптир. Нургүлгө да сөз берели. Ошол сүрөттөрдүн жана озвучканын жаратманы. Нургүл, кулак сенде. Сөз. Баарыңыздарга салам. Кутмандуу кеч. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарга ыраазычылык ушул Турат агайдын командасына, окуучуларына чындыгында чоң жумуш болуп, биздин командасына ошол ыраазычылык, ошо Үмүтү айтып кеткендей, эми багыш керек. Баарыңыздардан ой пикир, фидбек күтөбүз. Ушундай конструктивдүү критикага ачыкпыз. Эми максатыбыз ошол тиркемени жакшыртуу. Анан өзгөчө чет жакта жашагандар, алар кандай тиркеме колдонот, кандай нерсени көрөт, баары мындай сапаты жагынан сонунда ошодон калышпаган тиркеме болушуна тилектешмин. Ошол фидбек күтөбүз баарыңыздардан. Ушул жери бир нито болгонбуз, ушул жерин айтыңыздар, оңдойлуу, чогуу өнүктүрөлүү идеялар болсо айтыңыздар. Ошол баштапкы эмеси эми ушундай болуп турат да. Эми идея көп, аябай, буюрса акырындан кошобуз. Балам айтса кетсем, балам өз кичине мындай актерский эмелери жакшы да. Ушундай нерселерди аткарганга жакшы. Анан өзү биринчи класс. Анан аябай жеңил эле жаздык. Ушуларды айтып эле кечке 3 күн отурдук окшойт. 3 күндө жазып бүтүрдүк да. Чоң рахмат. Өмүр узун болсун. Кудай таалам кандай ой максат тилегиңиз болсо балаңыздын үстүнөн ошолорго жеткирсин. Үмүт, мен сизге мишайт эткен жокмунбу? Эми телефонумду чыгарып алып, же туура эле кылдым? Жок, туура агай сонун болду. Биздин да бир аз ушу Розанын жомого окуп аткан жерлери боюнча көп нерселер салынган кичинекей презентациябыз бар. Эгер Үмүткө сиздин да жомок окуганыңызды да унутпаңыз, ооба, макул. Ооба. Азыр көрсөтүп коелуга. Бизден ушул презентацияларыбызды жасаганда ошол биздин кыздар көбүнчө абдан бир жакшы презентацияларды ушу Элнуранын колунан чыгат. Анан Нургүлдүн колунан чыгат, Роза, ушул кыздар аябай жакшы жасап беришет. Анан Мээрим Даткаева деген эжекебиз бар Казарманда. Анан Чолпон эжеке. Булар аябай жакшы контент тартышат да. Бизден буюрса Instagram каналыбызга кирсеңиздер, ошол жакта сонун бир видеолор бар, ушул эжекелерибиз тартып жөнөткөн. Анда эмесе сиздерде биздин көрүнүп атабы экран? Ооба, көрүнүп атат сонун. Тил бил, мен кыргызча сүйлөйм. Бул биздин уран, мен кыргызча сүйлөйм. Эми телефонуңузду туурасынан кылып албайсызбы? Балким. Мындай эле. Презентацияңызды дагы. Так. Болбойтабы? Же ссылкасын азыр сразу эле мага кыргызып койсоңуз, мен бул жактан ачып берейин. Мындай болбойт ата. Сизге жөнөтүп коеюн азыр. Так. Сиз мага жөнөтө бериңиз, мен дароо бул жактан ачып коем. Окей. Бул ачылгыча бир кыстырма кошо кетейин, достор. Бул тиркемени кичинекей балдарга арналган менен жомокторун, мисалы үчүн өзүң чоң киши деле арып алып кеткидей экен да. Мага абдан жакты жомокторун окугандарыңар. Балдар менен чогуу отуруп укса. Көрүнүп баштады окшойт, Ооба. Мынакей бул тил бил, мен кыргызча сүйлөйм.
Андан кийин буйруса биздин командабыздын топ мүчөлөрү экинчи слайдда. Агай жылдыра берсеңиз болот. Мынакей ошол биздин эң мыкты ошо биздин команда мыкты бир абдан мындай креативдүү адамдар чогулуп калыптыр да. Ошон үчүн мен ушуга абдан сүйүнөм. Булар мынакей Мээрим эже, Чолпон эже, Роза, Айтурган, Элнура жана Нургүл Матисаева. Андан кийинкини чыгара берсеңиз агай. Биз баарыбыз билгендей эле бул кыргыз тилин балдар өз алдынча окуш үчүн мындай онлайн материалдар жок болуп жатат. Балдарды кызыктыруучу контент мисалы үчүн YouTube'да аз да, биз балдар кыргызча сүйлөп калышы үчүн контентти көбөйтүп, башка чет мамлекетте, чет тилдердеги контентке бир аз азайтып, бир аз чектөө койсок, анан кийин балдарыбыз кыргызча сүйлөп баштайт болуш керек деп ойлойбуз. Анткени баардык жактан орусча тил курчап турат да азыр балдарыбыздычы, ошондуктан орус тилин батыраак үйрөнүп алып атат да. Ошон үчүн биз балдарыбыздын чөйрөсүндө кыргыз тилдүүлөр көбөйүшүн камсыз кылышыбыз керек да. Анан жана дагы бул кыргыз каада салт, үрп адаттары, кыргыздын бир уникалдуу нерселерин киргизгенге аракет кылдык бул тиркемеге. Андан кийинкини ачып кое берсеңиз. Мынакей бул ушул тамгалардын баары биздин Айтурган деген сүрөтчү кызыбыздын колунан жаралган. Мисалы биз интернеттен карасак үй тамгалары жокко эсекен да, сүрөттөрү такыр жок экен. Анан ошону колдон өзүбүз жаратып буйруса, мындай жакшы материал болуп атат мугалимдер үчүн дагы. Азыр болбосо биздин сабак өтүп аткандагы Zoom'да сабактарды ушундай таризде өтөбүз да. Балдарга кызыктуураак болот, бир мультфильмдин каармандарын алып, ошолор менен кошо сүйлөп, ошолор менен кошо ырдап, бир жакшы балдарга бир кызыктуу маанай тартуулап өтөбүз. Жана да биз өзүбүз ушу Супарага барып дагы ошол жактан кыргыздын нукура буюмдарын тартып видео контент жаратып келдик. Андан видео коюлат бекен агай. Ушул жерде биздин Розанын балдарга китеп окуп атканы бар да. Иштебей атат окшойт видео. Анда кийинки өтө береликпи? Угулуп атты беле? Жок, эме видео иштебей койду да. Таланттуу балдар мейманга келди. Биз менен чогуу Машак деген жума окуйбуз. Машак эмне билесиңерби балдар? Билесиңби? Айтчы. Машак бул буудайдын орулуп алпа. Машак бул буудайдын, арпанын, жүгөрүнүн дандарын айтабыз. Эми машак деген жумабызды баштайлы. Машакты бир эле адамдар эмес, курт-кумуска, жаныбарлар дагы жешет. Илгери чымын жана куюн деген эки бала чычкан жашаптыр. Алар менен кошо кулак тундурган ачуу, заңкылдак деген аты бар короз жашаптыр. Чычкандар оюндан бөлөктү билбей, өтө шок болушуптур. Короз болсо таң аткандан күн батканча мээнек кылып, аябай эмгек кылган, эмгекчил болчу. Күндөрдүн биринде короз короо шыпырып жүрүп, билдиңерби балдар? Короз короо дагы шыпырат экен эле. Короз короо шыпырып жүрүп, машак таап алыптыр. Анан чымын, куюн деп баягы эки чычканды чакырат экен. Алар карагылачы эмне таап алдым? Мен силерге ушундай машак таап алдым дейт. Келгиле, ким менен данын чыгарат дейт. Антсе болсо куюн деген бала чычкан мен эмес. Берки бала чычкан дагы мен дагы данын чыгарбайм дейт. Анан короз өзү дандарын чыгарып бүтүп, дагы баягы эки чычканды чакырат. Чымын менен коюн чуркап келип, мына көрдүңөрбү балдар? Мен данды чыгарып койдум. Эми тегирменге тарттыруу керек муну дейт. Эмиңер барып тегирменге тарттырып келесиңер десе, чычкандар жалкоолонуп мен эмес деп качканда короз өзү мүшөктү жонуна артып алып,
тегирменди көздөй жөнөйткөн. Тегирмен өтө алыс болот. Ал жерде жолдон ар кандай жырткычтар кол салышы мүмкүн эле. Айры куйруктар бар болот. Алар болсо дандарын алып алышы мүмкүн эле. Короз корксо дагы демалып отуруп, акыры тегирменге жетип, ун тарттырып келет. Анан ун тарттырып келип короз болсо, баягы эки бала чычканды чакырат. Чымын, куюн, кайдасыңар? Келгиле, мен ун тарттырып келдим десе, баягы эки чычкан пайда боло калышып айтат экен. Эми унду камыр кылып токош жабыш керек. Анда эмесе кимдер токош жабасыңар десе, экөө тең мен эмес деп кыйкырышат. Короз болсо өзү камыр жууруп, өзү отун таптап, өзү токош жабат. Токош жаап бүтүп, анан баягы дагы чымын менен куюн токош жаап бүткөндөн кийин келип, ой, мынча жыттуу, мынча жакшынакай, мынча сонун токочтор, биз дагы жейбиз деп стөлдүн чекесине отуруп калышат. Анан короз токтогула, ким данды тапты дейт. Сен таптың. Ким данды чыгарды? Сен кылдың. Ким тегирменге барып ун алып келди? Сен тарттырып келдиң. Ким камыр кылып, от жагып, токоч бышырды десе, сен кылдың дейт. Баарын сен жасадың, сен кылдың деп корозду айтышат. Анан экөөңөр эмне кылдыңар дегенде, чымындар үн катпай акырын секин стөлдүн үстүнөн түшүп кетишет. Короз болсо жанагы жалкоолорго өзүнүн таттуу токочторун бөлүшкүсү келбептир. Көрдүңөрбү балдар? Жалкоолонсо эмне болот экен? Жалкоолордун жаны дагы таттуу эмесе, жалкоонун жаны эле таттуу. Алар жалкоолонуп, иштен качып атып, токочу жок калыптыр. Тейтбек манас айтып берет. Кел кой. Алаке хандын кыргыздары чабышы дегенден айтып берсем. Жылдырып кое берсеңиз болот. Кайра келбес. Мынакей ушундай кыргызча кийинип, кыргыз балдардын көзү көнсүн деп ушу кыргыз форманы кийгенге аракет кылып атабыз да. Бул жакта болсо мындай жанагы адабият күнүндө бала бакчаларга барып, орус тилдүү бала бакчаларга барып, кыргызча аңгеме жомокторду окуп келип аттык. Аз да болсо мындай балдар угуп, кулактары жатыксын деп ушундай саамалыктарды уюштуруп турган жакшы экен да. Кыргызча окуп берип мектептерге, бала бакчаларга. Ошондон бир кадр. Бул болсо жана мен башында айта кеткен жетишкендиктерибиз ушу фестивалда биринчи орунду алып ушундай бир ноутбук ээ болдук элек. Андан кийинкини ача бериңиз. Мынакей бул ошо тиркеме боюнча агай алдыда көрсөтүп кетти. Андан кийин сонун мынакей кандай катталасыздар. Тилбил жомоктору. Алтын куш, элдик жомок бар экен, жок экен. Илгери өткөн заманда бирге ябышканын жалгыз уулу жана жалгыз түп алмасы бар экен. Ал Өткөрүп кое бериңиз. Ушинтип өзүбүз үн коштоп жасадык. Азырынча буйруса дагы келечекте 2-3 үн кошуп, башкача кылып дагы заман техникалардын жардамы менен да коозураак кылып коштогонго аракет кылабыз. Бип. Б. Андан бул жакта жаңылмаштар бар, үй жаныбарлары буюрса дагы бир киргизебиз ырларды. Биздин барго мектептерде ар кандай майрамдар болот, мисалы түшүм майрамы, ошолордо ыр табылбай калат да. Ошолорго дагы биз жардамчы болуп келели деп буюрса ошол ырларыбызды да киргизебиз. Ар кайсы майрамдарга арналган 4 сап ырлар. Анан бизди буюрса Телеграмдан тапсаңыздар болот, Инстаграмдан Тилбил алдыңкы сызыкча KG деген аккаунтка кирсеңиздер, ошол жактан да маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Ошол биздин бүгүнкү чакан презентациябыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жана дагы бул ыраазычылык билдире кетишибиз керек. Бул чөйрө уюмуна чырак
биздин сүйүктүү чырак долбоорубузга, биздин Турат агайыбызга жана Жылдыз академиясына. Ушулар бар, биз ушул азыркы деңгээлде сиздердин алдыңыздарга чыгып, жакшы бир жетишкендиктерге жетип жатабыз. Рахмат Үмүт. Агай дагы команданын дагы бир мүчөсү келген. Чолпон айга дагы сөз берсек. Чолпон ай казарманда туруп иштедиби, кадашпасам Үмүт? Ооба. Чолпон ай эже менен Мээрим эжеке экөө эже сиңдилер, бир тууган. Ушулар казармандан туруп иштеп, анан дагы Бишкекке да келип саамалыктарга катышып турушат да. Абдан активдүү, абдан бир сабактарды буюрса ушу Мээрим эженин сабактарына катышсаңыздар, окууңуздар келип чыгат да. Чолпон ай эженин сабактарына катышсаңыздар мындай аябай сонун сабак берет. Анткени Мээрим эже мектепте көп жылдан бери иштеген мугалим эжеке. Оюндары дагы абдан жакшы. Буюрса баарыңыздарды сабактарыбызга балдарыңыздар менен келип катышып кетишиңиздерди жана окуп балдарга кыргыз тилин үйрөтүшүңүздөрдү каалайбыз жана чакырабыз. Сөз албетте аракет кылабыз Үмүтка. Мындай жакшылыкты колдоонго жана кылышыбыз керек жардам. Анан дагы айта кетейин деген нерсе, бул Чолпон айда аткаева өзү кесиби медсестра болуп иштейт да. Анан жумушунан тышкары бул тил билдин жаратуусуна чоң салым кошту. Айтайын дегеним, жаштар убакытыңарды коротпой, ар кайсы шылтоону айтпай, балдары менен башка параллельно жумушу менен ушул нерсеге жетишип атса, значит, колу бош жаштар мындан да он эсе ийгиликтер жаратышы керек да. Айтайын дегеним ошо. Чоң рахмат сиздерге. Агай, сөз сизде. Чолпон ай эже азыр СММди да окуту, мындай дизайнерлик чеберчилиги абдан жакшы да. Постерлерди да сонун кылып жасап атат. Көп кырдуу талант эжекебиз. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга рахмат. Үмүт жана бардык тил билдин командасына баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Биздин разработчиктер негизи азыраак сүйлөйт менден башкасы. Бирок ошентсе дагы сыймыкты таба албай атам. Сыймык бияктасызбы? Болбосо Нуризага бир аз сөз берип коелу. Ошо кантип ушуга кызыгып, кантип жасап берип калдыңыздар, кандай эмоциялар менен, кандай бир сезимдер менен жасадыңыздар, кичине бир 2 минутта ой бөлүшүп коюңуздар. Нуриза? Ассаламу алейкум агай. Кандайсыз? Жакшы. Сыймык бул идеяны ошо биз жасап береличи, мен жоопкерчилигин алам деп ошону колдоп биринчи жоопкерчиликти алган жигит Сыймык. Анан ага Гүлжигит менен Нуриза жардамдашкан. Үчөөңүздөргө тең терең ыраазычылык. Анан айрыкча ыраазычылык Мустафага. Себеби ал бизде баары бир мен тимлит деп коем, негизи тимлиттер баягы сеньор разработчиктер болот, бирок биз үчүн Мустафа сеньор. Сыймык. Ооба, ошол биз эжелердин баардыгы эле көп сөздөрдү айтып койду окшойт. Анан ошентип башталган. Проекттестен суранып алып, мага келчи деп, анан Гүлжигит менен Нуризалар кошулган. Анан акырында ушул бекенд жагы болгондо Мустафа кошулду, катарлашып кеткен элечи. Анан билбейм, мен эчтеке деле кылган жокмун. Көбүнчө ошол Гүлжигит менен Нуриза жазды. Анан акырында Мустафа иштеди. Анан ошол агай, бизде айтар сөз. Башка программисттерде сөз деле жок. Ооба, программисттер аз сүйлөйт. Нуриза, эмне дедиңиз? Скромный читет атат, сыймыктайм. Ооба. Эле эле баарын эле өзү деле жасады агай. Рахмат Нуриза, чоң рахмат. Кудай буюрса ошо эмгегиңиздер кайтып, мындай ушунчалык бир баягы биздин тилибизди келечек муунга жеткирүүдө ушунчалык бир маанилүү приложение абалына келсин. Ар бир үйдө мындай бул приложение көчүрүлбөсө, мындай болбой тургандай бир деңгээлге жетсин деп тилек кылабыз, дуа кылабыз. Анан ушунчалык жакшы чыгып, мындай таанылып кетсин. Казак боордоштор, өзбек туугандар суранып калсын да, келгиле
ушу биздикин дагы ушу силердикине приложение жасап бергиле депчи. Мен ошону каалайт элем. Кудай буюрса ушундай бир деңгээлге жеткирели. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Абдан толкундантып, жакшы сөздөрдү айтып, аябай мактап кеттиңиздер. Рахмат дагы бир жолу. Так, записти токтотуп берет окшойм анда бар, айтылчу сөздөр айтылды окшойт. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык, келгендерге. Кийин да бул видеону көргөндөр болсо, сөзсүз ой пикириңиздерди, ошол тиркеме боюнча каалоо тилектериңиздерди, сын пикириңиздерди дагы сөзсүз жаза кетиңиздер. Анан бул жердегилер деле эртең кайра видео чыккандан кийин кайталап көрүп, башкаларга таратып, сөзсүзчү мындай жакшы нерселерди жайылтышыбыз керек да. Адамдарды жакшылыкка үндөө, жакшылыкка чакыруу бул эң бир жакшы милдеттердин бири да. Ошон үчүн дайыма жакшы пикир жазып, жаман сөздөн, жаман ниеттен, мындай жаман каалоодон алыс болсок эле, Кудай буйрса, Кудай таалам бизди баардык жакшылыктарга жеткире берет. Анда бардыгыңыздарга терең ыраазычылык, келгендерге жана келе албай калгандарга, эртең муну ушул видеону толугу менен аягына чейин көрүп аткандардын баардыгына терең ыраазычылык. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кудай буйрса көптөгөн ийгиликтерди бирге багынталы. Ар бирибиз өзүбүздү өнүктүрөлү. Биз өзүбүздү өнүктүрсөк, өлкөнүн өнүгүүсүнө эң чоң салымды кошкон болобуз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшы саңыңыздар. Рахмат агай.